Sokol медиа порталы акыркы учурдагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылындагы ар кандай кырдаалдарды чагылдырабыз. Биздин алдыңкы мүнөттөрдө Бишкек шаарында автоунаасынын алдыңкы эки терезелерин караңгылатып алган, андан да мас абалда унаа башкарып жүргөн айдоочунун жоосунсуз жоруктарын айтып беребиз. Бишкек шаары, Горький көчөсү. Бул жерден милициянын кайгыл кызматкерлери Ford үлгүсүндөгү автоунаанын терезелери караңгылатып алгандыгы үчүн токтотуп текшерүүгө алганда, айдоочудан спирт ичимдигинин жыты жыттанып жатты. Наоборот, ты сосать интересно. Келіңіз отырыңыз бе. Чыңғыс бәке келің сен бірақ отырыңызшы. Кел арқасына отырбайсыз, айдап кетелім өйлен, алысып кетелім. Айда оңай. Айда. Бербейсіз бі күшті? Күш ошо астында. Астында жоқ екен. Бұяқта жоқ екен. Анда бұяққа портал шығарғанға тура эле жол ошол көрсө. Маған біле... Еметпечі. Сөйтетпечі. Да. Жап. Общение болса, актер болса, мен сeni лично eşlikede Mehmet'le oturçu bası. Rul oturçu. Oturmayız. Sorun böyle ayıttınız mı ötesi? Чыңғыс бәке ақылдасыз? Такси жасан жерде. Уланда эле? Эме телефон номер сатып алсызчы? 500 лira. Şey biz problem. Yanada kol koysanız Чыңғыс бәке. Вообще без проблем. Литванда. 60'da denizler dosya. Koytuz. Tamam. Allah'ımız var. Aygal, 186. Ne yaptın? Böyle fırında önce ana o.
Унаанын терезелери караңгылатылгандыгы үчүн унааны айып короосуна коюшту. Андан соң айдоочунун мас соосун аныктоо үчүн наркология борборун карай багыт алышты. Қалай қаттың мұнда? Нет, так разговор нет. Ладно, ну, против чего? Наркологиялык текшерүүдөн өткөн соң айдоочунун спирт ичимдиги ичкендиги аныкталды. Анын негизинде инспекторлор 17.500 сом өлчөмүндөгү айып кагазын толтурушту. Экран içinde. Не, вот смотри, вот